Саламатсыңарбы урматтуу студенттер? 14-чү сабагыбыз маалымат илиминде ар китепканасынын колдонуусуна арналмакчы. Питон тилинде болгондой эле өзгөчө эки тилди Питон сабагында эки тилди салыштырганга аракет кылдык. Анткени маалымат илиминде өзгөчө Питон жана ар тили алдыга чыгып келген тилдер. Акыркы мезгилдерде албетте Питон алдыга чыкты, бирок ардын албетте өзүнө таандык бир өзгөчөлүгү бар. Бул өзгөчөлүгүнө токтолобуз. Питондон артыкчылык жактарына да токтололук. Эгерде маалымат илиминде өзгөчө бир адис болом, маалымат иштетүү боюнча аналитик болом, маалымат илиминде илимпоз болом же маалымат илиминде инженер болом десеңиздер, ар тили жана ар китепканалар менен кенен таанышыңыздар зарыл болуп калат. Зарыл болот, анткени ар тили маалымат иштетүү боюнча белгилүү бир мөөнөткө чейин стандарт болуп эсептелинет. Учурда дагы стандарт болуп эсептелинет. Эми бул жакта башка тилдердин дагы тизмелерин көрүп турасыздар. Маалымат илиминде албетте жалгыз гана ар менен эле Питон жок, башка тилдер да бар. Бул тилдерди дагы өздөштүргөнгө, жок дегенде балким башка тилдерге караганда өз ара артыкчылыктарына, кемчиликтерине дагы таанышып чыксаңыздар, кенен кошумча бир маалымат илиминде адис боло турган болсоңуздар, сиздерге бул билим дайым жардам берет деген ойдобуз. Эми ар тилинин өзгөчөлүктөрүнө токтололук. Ар тили дагы негизи жаңы бир тил болуп эсептелинет. 1993-жылы, мына 30 жыл болуптур. Эми программалоо тилдеринде 30 жыл башка тилдерге салыштырмалуу, ошол эле C, C++, C#, Java, PHP ошол тилдерге караганда ар тили жаңы болуп эсептелинет. Ар тилинин өзгөчөлүгү бул тилди ортого чыгарган илимпоздор Росс Ихака менен Роберт Джентлмен деген эки илимпоз. Булар экөө тең маалымат илими илимпозу статистика жаатында иштеген профессорлор. Статистика жаатында белгилүү даражага келген илимпоздор кийин ушул жалгыз гана статистика жагында иштей турчу, статистика өзгөчөлүктөрүн ичине камтыган бир тил ортого чыгарышат. Ушу Росс Ихака менен Роберт Джентлмен мырзалар 1993-жылы. Андыктан статистика жаатында, маалымат илими иштетүү жаатында ар бир өзгөчө статистиктер тарабынан иштелип чыккан үчүн көп алардын каалоолорун, тилектерин ичине камтыйт десек дагы болот. Ошондуктан ар маалыматтарды талдоо жана статистикалык программалык камсыздоолорду иштеп чыгуу үчүн маалымат казуучулар, дата майнинг жана статистикачылар арасында эң кеңири колдонулуп келген тил Питон менен биргеликте. Ошондо ар тилинин дагы бир жолу өзгөчөлүгүн айта кетейин. Ар тилин иштеп чыккандар, ортого чыгаргандар өздөрү статистикачылар, статистика жаатындагы илимпоздор Росс Ихака менен Роберт Джентлмен. Андыктан алар өздөрү статистикада иштеп жүргөндөн кийин ушул статистиканы иштетүү боюнча, маалымат иштетүү боюнча кандай тил керек экенин жакшы билген илимпоздор болгон соң өзгөчө ушул жаатта кеңири колдонулуп келет. Питон тилинде берилген сунуштардай эле албетте ар тилин өздөштүрөм десеңиздер, буга ар тилине таандыктагы ар кандай 4 кадамдан турган бир сунушубуз болот. Ошондо маалымат илими үчүн арды кантип үйрөнсө болот деген сурооңуздар болушу мүмкүн. Анткени бул 20 мүнөттүн ичинде албетте ардын кенен мүмкүнчүлүктөрү менен таанышабыз, бирок тилди өздөштүрүү ар кайсыл этаптардан өтөт. Ошол биринчи кадамы ардын негиздерин үйрөнүңүздөр. Экинчи кадамда ардын негизги китепканаларын менен таанышыңыздар. Ардын башка тилдерге караганда дагы бир артыкчылыгы ушул китепканалары.
абдан кеңири бир китепканага, даяр программалык чечимдерге китепканаларды эми өзүңүздөр билесиздер, программалоо тилинде тез өздөштүрүү жана оңой колдонуп кетүү боюнча китепканалардын ролу абдан зор. Ошон үчүн ардын артыкчылыгы ошондо. Үчүнчү кадам катары албетте арда үйрөнгөн сайын маалымат илимине арналган өзгөчө портфолиоңузду түзүңүз. Ошону менен портфолиоңуз менен ошо ар тилине арналган ар кандай жамааттарда өзүңүздөрдүн пикириңиздер менен санаалаштарыңызды издеп табыңыз десек дагы туура болот. Ошо санаалаштар менен анткени пикир бөлүшкөн ар дайым бир илимде алдыга жылуунун шартын түзөт десек да болот. Анан төртүнчү катары албетте татаал модельдерди, татаал статистикалык модельдерди иштеп чыгуу боюнча ар кандай программалык аппараттарды ар тилинде иштеп чыксаңыздар болот. Ар тилинде дагы өзгөчө иштөө платформасы бар. Анан ал иштөө платформасы ар тилинде ар студио деп аталат. Андыктан арды өздөштүрөм десеңиздер, дегенде ар студио менен таанышыңыздар зарыл болуп калат. Маанилүү куралдардан бирөө болуп эсептелинет ар студио. Ошол ар студионун ичинде анан биз атап кеткен китепканалардын дээрлик баардыгы ушул ар студионун ичинде камтылган. Анан Python тилинде дагы берген сунушту бул жакта дагы улантабыз. Эми негизи баардык тилдерге, программалоо тилдерине таандык болгон бул сунуш сөзсүз түрдө ар кайсы жамааттарда, форумдарга, онлайн ресурстарга мүчө болуңуз, кошулуңуз, ошол жакта болуп аткан талкууларга катышыңыз, суроо сураңыз. Анан суроо сурап атканда бул суроо мындай билим деңгээлимди төмөн көрсөтүп коебу деген эгерде комплекстериңиз болбосун, менин оюмча тескерисинче ал жакта ар кандай жамаат болгон үчүн, ар кандай кишилер болгон үчүн дайым сиздин сурооңуздарга жооп бергенге бирөөлөр чыгат. Англис тили шарт эмес, англис тили ошондо Google Translate сымал ар кандай ресурстар аркылуу жетсеңиздер, котормо кызматы аркылуу ошол кемчилик дебейлик, эми жетишпегендиктериңизди ошону менен жаап кетсеңиздер болот. Бирок сөзсүз түрдө менин сунушум англис тилин өздөштүргөнгө аракет кылыңыз. Негизи эле маалымат илими, жасалма интеллект, нейрондук тармактар, программалоо, маалымат технологиялары жаатында англис тили бир стандартка айланып келатат. Илимдин, билимдин булагы англис тили болуп жатат. Quora, Stack Overflow, Git, Kaggle сымал ресурстар жана орус тилинде ар кандай ресурстар да бар. Ошол ресурстарга мүчө болуңуздар, кошулуңуздар, талкууларга кошулуңуздар. Анан эки арды баса белгилеп кеткендей, ардын өзүнө таандык бир артыкчылыгы бар башка тилдерге караганда. Бул массивдүү китепканага ээ болуусу. Илимпоздор алдын ала ардын ичине, ар студионун ичине туура арагы ар кандай китепканаларды сиздердин кызматыңыздарга жүктөп койгон. Ар кимдин албетте өзүнө таандык мүмкүнчүлүктөрү бар. Мисалы, жер кыртышы менен иштейм десеңиздер, ар тилинде өзүнүн бир китепканасы бар. Популяция, социалдык маселелер, негизи коомду саноо иштери дейбиз да. Статистиканын негизинде коомчулук менен иштейм десеңиздер, ал жакта өзүнө таандык китепканалары бар. Саламаттык сактоо жаатында, илдеттерди анализдөө жаатында өзүнө таандык китепканалары бар. Эми санай берсек, бардык эле физикага, химияга, биологияга таандык ар кайсыл тармактарда көптөгөн пакет деп коет, package, бирок китепкана деп которуп атабыз. Ар кандай китепканалар бар. Ошол китепканалар ар тилинде сиздин ишиңизди тезирээк аткарганга жардам берет.
сиздин ордуңузга бирөөлөр алдын ала даярдап койгон. Эми бул жакта орду келгенде балким пакеттердин, китепканалардын жөн тилде программалоо менен ортосундагы айырмасын дагы айта кетсек болот деп ойлойм. Бир, эгерде native дейбиз, эч кандай китепкана колдонбостон мен өзүм эле программалайм башынан аягына чейин десеңиздер, анда бул мисалы бул эки өрнөк берейин жакшыраак түшүнүш үчүн. Ошондо максатыбыз бир бөлмөнүн ичине стол жасоо, мебель жасоо, стол жасайлык деп өзүңүзгө бир максат койдуңуз. Анан эгерде стол жасайм десеңиз, программалоо тилинде кандай болот эле, нативдик түрдө өзүм эле жазам кодун десеңиз, анда токойго барып, бакты өзүңүз кыйып, эгерде мисалы токойдо бактан, теректен, жыгачтан жасала турган стол боло турган болсо, ошондо биринчи ошол жыгачты камсыздашыңыз керек. Муну токойго барасыз, теректи кыясыз, андан кийин теректи белгилүү бир бөлүмдөргө бөлөсүз, андан кийин сиздин столго боло тургандай ыңгайлуу бир акыбалга алып келесиз, муну бери үйүңүзгө ташып келесиз дегендей. Бул эгерде андан кийин үйгө алып келгенден кийин ошону столду ошол сиз даярдап келген материалдардан даярдайсыз. Анан акырында бир стол болот. Бул албетте процесстин баардыгын өзүңүз контролдогонуңуз үчүн нативдик код жазуунун өзүнө таандык пайдалары бар. Башынан аягына чейин сизге таандык болот. Эмненин каякта экенин өзүңүз жакшы билесиз, түшүнөсүз, чоо жайын билесиз. Бирок эгерде пакет колдоном, китепкана колдоном десеңиз, анда акыркы мезгилдерде сиздин ордуңузга бирөөлөр ошондой токойдон теректерди кыйып, стол жасай турчу материалдарды даяр форматка алып келингенде, мисалы ошондой эле мебель саткан мисалы дүкөндөргө барсаңыздар, стол жасайм десеңиздер, даяр материалдар бар. Ошол даяр материалдар менен стол жасоо процесси ошо даяр китепканалар менен программалоо ишине окшош. Ал жакта сиздин ордуңузга алдын ала бирөөлөр ушул материалдарды даярдап койгон, сиз болсо жалгыз гана ошол материалдарды бири-бирине туташтырып, интеграциялап, анан бир натыйжага биздин өрнөктө стол натыйжасына жетесиздер. Ошондо ар тилинин өзгөчөлүгү эмнеде экен? Ар тили абдан кенен китепканага ээ экен. Ар тилинин өзгөчөлүгү ушул, артыкчылыгы ушул. Үчүнчү кадам катары ар тилинде албетте тереңирээк статистика, өзгөчө статистика илиминде ар кандай методика, методология, иштин теориялык базасы менен таанышып чыксаңыздар, ар тилин жакшыраак өздөштүрөсүз. Бул эми ар тилинде маалымат илими жаатында ишти, адистикти тереңдетүүнүн жолу десек болот. Үчүнчү кадам, анан иш аткарган сайын албетте бул иштериңизди дайым бир жака таштап койбой, муну ирээттеп, бул ишим бар эле, тигил ишим бар эле деп эле муну катуу дискине жаздырып койбой, бул иштин сүрөттөмөлөрү менен эмне иш аткарылган, качан аткарылган, кайсыл китепканалар колдонулган, ал иште аткарылып жатып, анан башта максат эмне эле, программа тили менен кайсыл көйгөй чечилген, ошолор чечмелөөсү менен өзүңүздөргө бир түрлөрүнө карата ирээттештирилген бир портфолио даярдап алсаңыздар, кийин албетте бул чоң компанияларда жакшы маяналар менен иш алып кеткенге, чет элдик компанияларга дагы иштегенге мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болот. Анткени ар дайым сизди мисалы эгер маалымат иштетүү жаатында бир адис болом десеңиз, өзүңүзгө таандык бир портфолиоңуз, резюмеңизден тышкары аткарган иштериңиздин тизмеленген бир пакети дейлик, портфолиосу болушу керек. Ошону дайым түзүп жүргөнгө башынан эле. Анткени көбүн эсе биздики кандай болот? Бир жака иш резюме жибергенден кийин анан портфолиоңузду жибериңизчи дегенде, эмнени жасадым элем, кой деп мындай эстеп тигини жаздым эле, муну жаздым элем деп кийин түзгөнгө аракет кылабыз. Бул туура эмес. Башынан эле түзүп кетсеңиздер, дайым колуңуздун астында болсо,
портфолиоңузду жибердиңиз дегенде ирээттүү ичинде дээрлик баардык маалымат камтылган портфолио жиберсеңиз, албетте жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүңүз жогору болот. Анан эми бул кадамдарга токтолгондон кийин мындай суроолор пайда болушу мүмкүн. Мисалы, арды үйрөнүүгө канча убакыт кетет, маалымат илими үчүн арды кайдан үйрөнсөм болот, маалымат илими тармагында ар негизи керекпи, маалымат илими үчүн ар питонго караганда жакшыракпы. Эми эки тилдин ортосундан мисалы тандаганга мажбур болуп калсаңыз, албетте бул суроолорго да жооп бериш керек зарыл болуп калат. Бир, арды үйрөнүүгө негизи орточо эсеп менен ар кандай ыкмалар ортодо, бирок 3 айдан 6 айга чейин ар тилин өздөштүрүүгө убакыт кетет десек болот. Эми жеке опытымдан негизи эле программалоо жаатында болуп аткан акыркы мезгилдердеги жетишкендиктерди да эске ала турган болсок, өзгөчө онлайн ресурстар жана арды үйрөнүү боюнча даяр коддор мурда 2 жылда 3 жылда өздөштүрүлө турчу нерселер азыр 3 ай 6 айдын тегерегинде. Эгер албетте эми бул жакта убакыт эми 3 ай деп айтып койгон үчүн кийин 3 айда мен үйрөнө албай койдум деген нааразычылыктар тескерисинче боло турган болсо, анын алдын ала айта кетейин, албетте сиздин бул ишке көрсөткөн ниетиңизге, бөлгөн убакытыңызга жараша бардык нерсе. Бирок эгерде жетишээрлик деңгээлде убакыт бөлсөңүз, жетишээрлик деңгээлде ниет койсоңуз ортого, анда ар тилин 3 ай менен 6 айдын ортосунда үйрөнүп кетип, 6 айдан кийин кадимки эле ар тилинде бир программалык камсыздоо жаза турган деңгээлге келсеңиз болот. Маалымат илими үчүн арды кайрадан үйрөнсөм болот. Арды үйрөнүүнүн эми онлайн ар кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бекер курстар абдан көп. Бул жакта DataQuest деген бир ресурсту бөлүшүп кеттим. Бул жакта көбүнчө DataQuest'те бекер курстар камтылган. Бекер курстардан өтсөңүз, эми программирование на ар бесплатные курсы деп мисалы орус тилинде деле издетсеңиз көптөгөн варианттар чыгат. YouTube'да өзгөчө бекер курстар бар. Эң жөнөкөй тилден баштап, эң жөнөкөй программалоодон баштап, кийин эң татаал программалык камсыздоолорду иштеп чыгууга чейин камтылган кенен спектрдагы ар кандай ар курстары бекер интернет булактарында кенен таратылган. Анан маалымат илими тармагында ар керекпи? Ар маалымат илими тармагында стандарттардан бирөө болуп саналат. Python менен биргеликте. Андыктан маалымат илими жаатында мен бир адис болом десеңиздер, албетте эки тилди да өздөштүрүп кетсеңиздер, эң мыкты учуру арды дагы, Pythonду дагы, бирок арды өздөштүрүү бул маалымат илими жаатында бир даражага, бир погонго же болбосо бир жылдызга ээ болду десек болот. Анан маалымат илими үчүн ар Pythonго караганда жакшыракпы? Албетте өзүнө таандык артыкчылыктары бар дедик. Артыкчылыктардан бирөөсү бул ошол китепканасынын болушу. Кенен китепканасы сиздин алдын бирөөлөр ошол китепканаларды сиз үчүн даярдап койгон. Ошол китепканаларды бекер эки тилдин дагы өзгөчөлүгү ошондо, эки тил дагы ачык код менен иштеген бекер тилдер. Андыктан ар тили менен Python тилин маалымат илиминин жаатында адис болом десеңиздер, өздөштүрүүнү көздөңүздөр, өзүңүздөргө максат коюңуздар. Ушуну менен ар сабагына арналган лекциябызды аягына чыктык. Анда кийинки лекцияларда көрүшкөнчө.